Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымынын орун басары Каныбек Бокоев жана Жогорку соттун судьясы Кыдык Жунушбаев иш сапары менен Баткен облусунда болду. Иш сапарынын алкагында Баткен облустук сотунда болуп, практикалык жардамдарын көрсөтүштү. Иш сапардын жүрүшүндө сот тармагындагы көргөзүлүп жаткан иш-аракеттер жана сот кызматкерлеринин ишмердүүлүгү менен жакындан таанышып, практикалык жардамдарды беришти. Теманын калган бөлүгү Кундуз Жоробекованын материалында. Жергиликтүү соттордун материалдык жана процессуалдык укуктун нормаларын колдонуу боюнча практикалык жардам көрсөтүү максатында Жогорку соттун төрайымынын орун басары Каныбек Бокоев Баткен облусунда иш сапары менен болду. Андан максат облустун жергиликтүү соттору тарабынан каралган сот иштери жана сот кызматкерлеринин жүргүзгөн ишмердүүлүгү менен жакындан таанышуу болуп саналат. Азыр жалпы республика боюнча соттордун иши кандай болот? Ушу Баткен областындагы райондук, шаардык жана областык соттор кандай иш алып барып атышат. 5 кодекстин соттук тажрыйба кандай болуп атат. Ошолордун жетишкендиктери жана кемчиликтерин аныктоо максатында келип отурабыз. Ошол менен кошо практикалык жардам көрсөтөлү деген максатта келип. Ошо иштердин жыйынтыгын жана андан сырткары сот тергөөчүлөрү деген жаңы институт кирген, тергөө судьялары боюнча. Ошолордун да иштери кандай жүрүп атат, ошо соттук тажрыйбасын карап, жана методикалык жардам берели деген максатта келип отурабыз. Иш сапарынын алкагында облус аймагындагы жергиликтүү соттордун катышуусунда жыйын өткөрүлдү. Аталган жыйындын жүрүшүндө 2019-жылдын 1-январынан тартып колдонууга киргизилген жаңы кодекстер менен мыйзамдардын практика жүзүндө колдонулушун, жергиликтүү сотторунун административдик имараттары боюнча жана сот түзүмүнүн кызматкерлеринин иштөө шарттары тууралуу талкуу болду. Мындан сырткары жергиликтүү сотторду санариптештирүү жолугушуунун башкы темасы болду. Bu iş olsa областтык 2019 региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында сот адилеттигин жүзөгө ашырууда аудио-видео фиксациялардын орнотулушу сот системасындагы ачык айкындуулукту көрсөтө алат, дейт аталган тармактын адистери. Бүт республика боюнча аудио-видео фиксация сот процесстеринде орнотулуп атат, сот заседанияларынын залдарында. Ал биринчиден ошол карап аткан жарандардын ишин ачык айкын жүрүп атабы, адилеттүү жүрүп атабы, ошол бардыгы көрсөтүлөт, фиксация болот. Ошол менен кошо бул бир гана ошо жарандарда эле эмес, жалпы соттордагы тарбиялоо ишине байланыштуу болот. Анан мен ойлойм, бунун бүт жакшы жактары көп абдан. Себеби сот ачык айкын жүргүзүлөт. Ошол бардыгы кинокамералар орнотулган, бардыгы ошол эки тарапка тең берилет. Соттун жүрүшү, анан адилеттүү болушунда биринчиден негизделген да. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымынын орун басары Каныбек Бокоевдун айтымында сот иштерин кароодо сот кызматкерлери мыйзамдуулукту бекем сактоо менен иш алып баруусу керек. Мындай кадамдын арты менен коомчулуктун сот түзүмүнө ишеничин көтөрүү максаты чоң экендигин баса белгилеп өттү. Акыркы убактарда сотко болгон элдин ишеними кичине арттырып атат. Себеби соттук процесстер ачык айкын алып барылып атат. Анан ошол эң негизги эки тарап тең болгондо деле соттук процессте бир тарап сөзсүз нааразы болот. Бирок ошого карабай соттор караган иштерин адилеттүү караш керек. Бир эле мыйзамдуу эмес, чыгарган чечимдер, өкүмдөр адилеттүү болуш керек. Анан элдин ишенимин арттырыш керек сотторго болгон. Мен өзүм көз карашымда негизи элдин сотторго болгон ишеними арттырмай сайын ал соттук реформаны жүзөгө ашырдык деп айтыш кыйын. Эскерте кетсек, быйыл Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна 95 жыл. Аталган жыл аралыгында бул тармакта сот адилеттигин ишке ашырууда бир топ алгылыктуу иш-аракеттер жүргүзүлдү. Ошондой эле сот кызматкерлеринин ишмердүүлүгүн жакшыртууда электрондук сот өндүрүлүшүнүн киргизилиши болду. Кундуз Жоробекова, Максат Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.